Бишкек Ош-Унаа жолу унаалардын өтүүсү үчүн эки тараптуу ачылды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, унаалардын өтүүсүнө бардык чектөөлөр алынган. Бирок учурда Төө ашуусунда кар күрткүсү жүрүп жатат. Жол куруучулар кар күрткүлөрүн тазалоо жана жолго инерттик материалдарды чачуу иштерин жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, кечээ 17 апрелде аба ырайынын шарттарына байланыштуу Бишкек Ош жолу бардык унаалар үчүн убактылуу жабылган болчу. 20 апрелде Бишкектин бир катар конуштарында суу өчүрүлөт. Муниципалитеттен билдиришкенде 20 апрелде саат 9:00дон 22:00го чейин Баш Кара суу топтомундагы жана шаардагы таза суу түтүктөрүндөгү оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу Сарбан айылында, Жал айылында, Жогорку Орок конушунда, Кашпакаш айылында, 105-контур, ЖЭП-2 конуштарында, Достук, Ак Ордо конуштарында суу берүү токтотулат. Бишкек мэриясы жарандардан келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камсыздап алууну суранат. Жетөгүз районундагы Кызыл суу айылында санитардык эрежени сактабаган мал союучу цех аныкталды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери тарабынан мал союучу цех текшерилип, ветеринардык санитардык талаптар сакталбагандыгы аныкталган. Аталган цехте айрым жаныбарлардын калдыктары жана каны жерге төгүлгөн, дезинфекциялык тосмо жана кык чогултуучу жайлар жок болуп чыкты деп билдиришти милициядан. Аталган факт Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталган. Чогултулган материалдар тергөө кызматына жана тиешелүү мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилген. Учурда текшерүү иштери уланууда.